Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиз Faberlic компаниясына катталдыңыз жана биринчи жолу өзүңүздүн заказыңызды кетирдиңиз. Заказыңызды кетирип, утвердитти баскандан кийин заказымды каяктан карайм, заказым точно кеттиби деген сыяктуу новичоктордо көп суроо болот. Ошону көрүш үчүн биз ушул кишинин сүйлөкөтүн басып алабыз. Бул жерде турган кишини басабыз. Анан личный кабинет дегенге кирип, биз личный кабинетибиздеги коридорду карайбыз. Дагы бир жолу кишинин сүйлөкөтүн басабыз. Мынакей, бул коридор деп аталат. Мына ушул жерден мои заказы дегенди басабыз. Басканыбызда мына ушундай жазуулар чыгат. Ылдый жакты көздөй барабыз. Мына ылдый жакты көздөй барсак, биздин мына бүгүнкү жазган заказыбыз чыгып калды. Заказыбыз чыкты. Бул дата доставки, демек 11 августта офиске келет дейт. Готов к сборке, чогултууга даяр дейт. Номер заказ бул жер. Бул жерден басып, көздү басып туруп, сиз эмнелерди заказ кылганыңызды текшерип карасаңыз болот. Андан кийин бул жерде сумма заказа по цене каталога 2777 сом, скидкадан кийин 2188 сом, доставкасы кошулгандан кийин төлөй турган акчаңыз 2253 сом. Төлөнө электе бул жерде кара фондун ичинде оплатить деген басуу болот. Ал эми ала турган офисиңиз мына бул жерде жазылуу болот. Сиздин алчу офисиңиз биринчи жолу жазган болсоңуз, бул офис менен тааныш эмес болсоңуз, бул жерди бир жолу басасыз. Мейли кайсыл болбосун, Кочкор болобу, Нарын болобу, бир жолу басканыңызда ошол офис жөнүндө маалымат болот. Бул жерде кайсыл көчөдө жайгашкан, офис держательдин телефон номери жана бул жакта аты жөнү. Мына ушундай. Ал эми бул жерде мынакей шак белектери уже 3-чү шак белекти алды же эми 4-чү шак белекке өттү. Кайрадан коридорго барып туруп, мына мои заказга барабыз. Эмнелерди заказ бергениңизди унутуп калган болсоңуз, жаздымбы, жазбай калдымбы деп кыжаалат болуп аткан болсоңуздар, ушул көктү же болбосо көздү, көк шрифтти басасыздар же болбосо көздү басасыздар. Басып киресиздер дагы могу жерден подробнее дегенди басасыздар. Списокты карайсыздар, эмнелерди салдыңыздар. Мынакей салфетка для пола, каталог бар, пакет бар, губка бар, кислородная пенка бар, тоник бар, сеточка для взбивания бар, маска бар, атыр бар, коробка бар. Вот все. Эгерде калып калган болсо, вдруг бир нерсеңиздер калып калган болсо, дагы салып койсом болмок экен деп кечүүрөөк ойлонуп калган болсоңуздар, назад чыгасыздар дагы мына жерде көздү басасыздар. Бул жерде азыр акча төлөнүп калгандан кийин заказды оңдой албайсыздар. Акча төлөнө элек болсо, бул жерде карандаштын сүрөтү бар. Ошол карандаштын сүрөтүн басып туруп, дагы калып калган товарыңыздарды толуктап салып алсаңыздар болот. Түшүндүңүздөр, заказ кеткенин, кетпегенин каяктан билесиздер. Эгерде дагы эле түшүнбөй жаткан болсоңуздар, видеону баштан баштап көрсөңүздөр болот.